Ушул 6 кой, 7 коз алгам 2023. Ошолордон. Козлардан сатып бул уйду алдык. Уже туй баштады. Былтыркы козлар бул кичинекейлери. Абдулвахит Тажикстандан келген. Ал Аламүдүн районунун мурдагы Васильевка, азыркы Абдыкерим Сыдыков айылын байыр алып жашап калган. Негизи кыргыз болгондон кийин ошол Кыргызстанга кетейин деп чечтик. Биринчи эме. Анан бул жака келдик. 2003 ноябрдын где-то 14-13-төрүндө келгем. 2003-жылы. Ошонон баштап бул жакта жашап баштады, шаарда жүрдүм, ар кандай жумуштарда иштедим. Ушул жерден үйлөнүп, жайланып, учурда 5 баласы бар. Ал буга чейин ар кайсы сезондук жумуштарда иштеп жүрүп, азыр мал багууга өткөн. Бул тармактын кирешелүү экендигин айтат. Аябай чоң мүмкүнчүлүк. Алыш керек, коркпой, үркпөй эле. Бул мал дейм. Отуну бердиң, сууну бердиң, чөмүнү бердиң. Сарайы болсо аябай чоң мүмкүнчүлүк. Акчаң жок болгон кезде бир козуну алып аласың, базарга апарасың, сатасың. Бир айлык продуктуңду алып келесиң. Жакшы да бул. Бекер эле жатканча. Абдулвахит 2023-жылы 100 000 сомго 6 кой, 7 коз алган. Алардын санын жыл сайын көбөйтүүдө. Анын кирешесине бир уй сатып алып саап ичишүүдө. Жазында алдык да. Күзүндө келди, күзүндө койлорум туй баштады. Мен уже козларын бөлүп бага баштадым. Отдельный жем берип бага баштадым. 6 козуну. Бирөөсү ургач болчогон алып калдым өзүмө. Анан кышында саттым дагы. Эмени сатып алдым. Уйду сатып алдым. Муну сатып алдым, бул келди да апрелде тууду бул. Анан былтыр боолар, кичинекейлер, бул былтыркы козлар. Чоңдору ошол сатып алынган койлор. Уже мына тууй баштады бүт. Козларды эт багытында колдонуп сатып, алардын акчасына малдын тоютун камдап алат. Мындан кийин ал ушул багытта гана ишин улантам деген планы бар. Анан эми буюрса, ИП ачсак, эми может алып калсак, аябай сонун иш болот эле. Потому что барып бир жок дегенде бир 2-3 бука алып келип алсам, бир жаш. Бир жыл кармасам уже нормальный болот. Андан кийин уже улантып кеткенге менде мүмкүнчүлүк пайда болот. Абдыкерим Сыдыков айыл аймагында жакырчылыктын санын азайтуу боюнча аракеттер ишке ашып жатат. 2022-жылы 200 үй бүлө жөлөк пул алган болсо, учурда анын саны бир кыйла азайды. Соцконтракттын алып ошо менен иштеп жеке ишкерлик кылып кеткен үй бүлөлөр көп да. 2022-жылы 10 үй бүлөгө алып бердик. 2023-жылы 9 үй бүлө алышты. Ушундай эле социалдык жардамдарды 2024-жылы 43 үй бүлөгө алып бердик да. Анан ошол 43 үй бүлөлөрдүн бардыгы тигүүчүлүк боюнча, мал чарбачылыгы боюнча өздөрүнүн ишкерликтерин жүргүзүп атат. Бул соцконтракттын эң негизги максаты жөлөк пулга көз карандылыкты жоюу болуп эсептелинет. Ар бир адам өзүнүн эмгеги менен чакан ишкерликтерин өнүктүрүү максатын алдыга коюп, ошол жөлөк пулдун көзүн карап отурбастан өзүнүн жаңы жумушчу орундарын түзүп, өзүнүн ишкерлигин өнүктүрсө, ошол социалдык көз карандылыктан жоюуга социалдык келишимди улантып, ишкердик курам деген үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан атайын пайызы жок насыя берилүүдө. Аны алыш үчүн ар бир аймактардагы эмгек социалдык камсыздоо бөлүмдөрү финансылык сабаттуулукка үйрөтүүгө жардам берип жатышат. Пайсыз кредиттерди кандай алабыз, кандай максатта жумшасаңар болот деген теманын алкасында 7 айыл өкмөтүндө ар кандай окутуулар жүргүзүлдү. Алып айтсак, элдик банктын кызматкерлери, айыл банктын кызматкерлери, салык инспекциясынын кызматкерлери жана айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери менен бирдикте насыянын алуунун жолдору жана жол жоболорун түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп чыкты. Программанын катышуучулары каржылык жардамдарды гана эмес, ошондой эле бизнес долбоорлорун ишке ашыруунун ар кандай этаптарында колдоо алышат. Бул алардын ишканаларынын ийгиликке жана туруктуу өнүгүүгө мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Аламүдүн району.